Жалал Абад облусуна караштуу Төшкутчу жана Орто Айжа айылдарынын тургундары дем алыш күнү жаз майрамын белгилешип, аны менен катар бул дүйнөдөн көз өтүп кеткен маркумдарга Куран багыштап, атайын аллея тургузушту. Элдин көйгөйү менен жеринен таанышып, дайыма чечүүгө аракеттенген Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаттары Бакыт Төрөбаев менен Мирлан Бакировдор аталган айылдардагы чогулган эл менен жолугушуп, өлкөдөгү саясий абал, дыйкандарды түйшөлткөн көйгөйлөр тууралуу пикир алышышты. Төшкутчу айылы Жалал Абад шаарынын карамагында. Аталган аймакта 312 кожолук түтүн булатат. Алар жаздын келиши менен дасторкон жайып, өлкөдө жаратылыш кырсыктары болбой, эл жердин амандыгын тилеп тилөө өткөрүштү. Айылда жашап, көз өтүп кеткен маркумдардын арбагына багыштап Куран түшүрүшүп, атайын аллея тургузушту. Мына ушундай самалыкта чогулган эл менен кездиккенге келген эл өкүлдөрүнүн суроолору берилип, жооптор алынды. Төшкутчу айылы шаарга карагандыктан, жакында өзүнүздү тараткан шаардык кеңештин депутаттары тууралуу сөздөр жүрүп, Өнүгүү прогресс саясий партиясын саясий оюн жараткандардан алыс болууга чакырып, ийгиликтерди каалашты. Ел кызматыны өзүңдүн кызыкчылыгыңан жогору койгонуңа Алла ыраазы болсун. Анан ошол жанагы азыр мүрзөлөрдүн алдына биз балдар аллея түздүк да. Ошо карыялардын аллеясын түздүк биринчи жолу. Ал жерге 38 чоң неме жанагы арчалар дегип, чоң варата мындай дарбазаларды куруп өзүнчө жаңы неме алган. Андан соң депутат Бакыт Төрөбаев балалыгы өткөн Орто Азия айылына барып, жергиликтүү калк менен жолугушту. Айыл аксакалдары, апалар жиналган бул жыйын өзгөчө өтүп, айыл үчүн жасаган эмгектерин тизмектешип, кыргыз эли үчүн аткарып келе жаткан жумуштары үчүн сыймыктанышаарын жар салышты. Бул айылда балалыгынын издери калган. Эл үчүн жасайм деген аруу максаттары ушул айылда түптөлө баштаганын айтып, алдыда кыргыз мамлекети үчүн жасай турган жумуштары арбын экенин баса белгиледи. 27 февралда 2012 жылы биз Жалал Абад шаарында ДК Дом культурада биринчи МТС ачканбыз. Мына бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча биз эртең мына Лейлеге кетип атабыз. 59-чу МТС ачылып атат. Биз шайлоонун астында 60 МТС ачабыз дегенбиз. Мына эртең Лейлекте 59 болот. Алдыда президенттик шайлоо өтөт. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев да бул жарышка аттанганы белгилүү. Мындан улам айылдаштары ак батасын берип, тилектеш экендиктерин билдиришти. Биздин көз алдыбызда чоңойгон жигит мына азыр эресеге жетип, ушундай чоң казатка чыгып отурат. Бизге чоң бир сыймык өзүбүздүн балабыз президенттикке атсалышып атса. Ошон үчүн бардыгыбыз жапатырмак, кайсыл жерде болсо да колдошубуз керек. Жаз жаңылануунун, талаа жумуштарын тездетүүнүн убагы. Мындан улам саясат менен алектенгендер Бакыт Төрөбаевден үлгү алууга чакырып, айыл эли менен жеринен жолугушууларды өткөрүүнү сунушташты. Элет эли мал жана айыл чарбачылыгы менен гана үй бүлөлүк кирешелерин толтурганын эске алуу менен айылдыктарга бийликтин өзгөчө көңүл буруусун айтышты. Ал эми Бакыт Төрөбаев жана Мирлан Бакиров эл менен өзгөчө дыйкандар менен жолугушууларын Баткен жана Ош облустарында улантышууда. Гүлзада Төрөбекова, Алымбек Равшанбек уулу, Сентябрь, Жалал Абад.